عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرأ الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الآية. İmam Tirmizi rivayet kılgan bu hadiste Hazreti Abdullah ibn Mas'ud aytadi. Peygamberimiz aleyhisselam aytdı deydi. Lamma deb koyuyor. Bu degen başka tilme aytkanda şeytandan bolgan lamma bu vasvasa. Alem perişteden bolgan lamma bu ilham. İlham ber deb koyuyor ошондой. Aytadi deydi. Şeytandın deydi adam balasın vasvasa kıla turgan jeri var deydi. Şeytan adamды vasvasa kılat, özünün lammasi var, ушинтип келип тийише турган жанагыдай бир чукулай турган жери бар дейт. Ошондой эле периштенин дагы өзүнүн илхамы бар дейт, пендеге бере турган. Адамга шайтан өзүнүн васвасасын кылат, ошол эле учурда периште дагы өзүнүн илхамын айтып, анын көңүлүнө салып турат дейт. فأما لمة الشيطان شيطان васвасасы кандай болот десе فإيعاد بالشر ал жамандыкты сага убада кыла берет да. Küfür kılганга, fısık kılganга, zulumduk kılganga, ошого эмне кыла берет, убада бере берет сага. Мындай кылсаң кафыр болосуң, сен мындай болот, тигиндей болосуң деп ошолор сага жакшы. Дайыма жамандыкты сага убада кылып, жамандыкты сенин көңүлүңө сала бере турган шайтан болот. Ва такзибун бил хакки, жана акыйкатты жалганга чыгарганга шайтан дайыма аракет кылат дейт. Мисалы үчүн Алла Таала жөнүндө акыйкатты, пенделердин акысын мисалы үчүн, ошондой эле мисалы үчүн бекем болгон иштер бар да, мисалы үчүн жоолуктун парз экендиги, сакалдын сүннөт экендиги, намаздын парз экендиги, пайгамбарларга ишенүү боюнча кыяматтын бар экендиги, тараздан алуу арам экендиги, сүткорлук арам экендиги, булар өзгөргүс акыйкаттар бар да. Ушул акыйкаттарды өзгөрткүсү келе берет шайтанчы. Ушундай кылып, мына кичине мындай кылып койсоң эмне болот, анан тигиндей кылып койсоң эмне болот? Карап отурсаң, барып отур, динден таптакыр теңирден тескери кетип калат. Кээде пайгамбарчылык жөнүндө, кээде таухид жөнүндө, кээде мисалы үчүн кыямат, тозок жайып бейиш жөнүндөгү акыйкаттарды жалганга чыгарта берет. Сен бил, сенин кулагыңа кел, көңүлүңө салып, биздеги бар акыйкатты бузганга аракет кылып аткан болсо, оюңа келип атса, демек шайтанын аракетте, мотор иштеп атат шайтандык, дыр-дырды иштеп атат деген сөз. Сага жалганга чыгаргысы келип, оюңа бузгусу келип аткан болсо дейт. Wa amma lammatul malaki alem periştenin ilhamıçı fe'iadun bil hayri al жакшылыкты сага убада кылат да. Өзүңчө эле бир иш кыла турган болсоң, ошонун жакшылыгы бардай болуп, ошонун жакшылыгын көргөндөй болуп, күткөндөй болуп, намаз окугуң келип, орзо туткуң келип, адамдарга жакшылык кылгың келип аткан болсо, демек периштенин иши аракети сага эмне жетип атат деген маселе болот. Wa tasdiqun bil haqqi жана чындыкты чын деп чыгарганга урматтуу бир туугандар эмне аракет сенде болуп баштайт да. Мисалы үчүн сен Куранда акыйкат экенин билесиң, Курандагы окугуң келет, садаканы билесиң, садака бергиң келет, намаз окугуң, мечитке баргың келет, сабакка мисалы үчүн келгиң келет. Болсун шайтан канча васваса кылат. Коем бүгүн барбай эле койсоң, интернет 3 камера тартып чыгарып угуп аласың, мындай кыласың дегендер бар да. Даватка чыгайын десең, эптеп муну бүтүрүп кийинки жумада чыгайын деп отуруп, кийинки жумада отуруп, 1 жылдан кийин анан дагы чыкпай каласың кеде мисалы. Ошон үчүн урматтуу бир тууганым, жакшылыкка үндөп, жакшылык кылгың келип аткан болсо, демек сага периштенин илхамы келип атат деген маани келип чыгат дейт. Фамен важада залика. Кимдеги ошол периштенин илхамы таап аткан болсо билсин, фалья'лам аннаху миналлах. Бул Кудайдан болуп аткан нерсе. Анткени периштени Кудайын буйругандыгы үчүн дейт. Фальяхмадиллаха. Кудайга мактабай, альхамдулилlah десин. Намаз окугун келип калды, дават кылгың келип калды, жакшылык кылгың келип калды, нарында мечитти жаңылап берди бир туугандарыбыз. Ошол жакшылык иш урматтуу бир тууганым. Демек, ошол адамдар жакшы кылып атса, жакшы кылганга аракет кылып атсаң, сен сүйүн, сенин периште менен контакт болуптур сенде. Периште сага келип өзүнүн аракетин өткөрүптүр деп Кудайга мактап айтсын дейт. Ва ман важадал ухра, ким тескересин тапса, жамандык кылгысы келип, өлтүргүсү келип, ургусу келип, тепкиси келип, башка кыл урдагысы келип, ушинтип тишин кычыратып кала турган болсо дейт.
فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Daro, اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ desin deydi. Birinçiге maqtov aytsaң, Kuday talam dağı sana şükür aytkan üçün göğütüp beredi. Ekinçiге اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ desin, Kuday oşol jamandыкtan seni saktayt degen. Summa qara'a, keyin Kuday talan elçisi bu ayatты okudu deydi. "Şeytanu ya'idukum el-faqra." Şeytan sizlerge kembagalçılık duada kıladi. Sen zekat berbe, sen sadaka berbe, kembagal bolup kalasın. Zorga toptogonsun. Erten kıynalıp kalasın. Koy andan göre sen anday kıl, mınday kıl dep uşuntet da. Adamlar köp semiret bilesiň, rantkeni erten açıkka kalıp kalasın dep, oşogo nafsin karmay adamlar semiret. Semiz adamlar imanında bir mandem var degen söz. Antkeni Kuday taala bularga azır jebesing açıkka kalasın, kursaýaň açıp kalat, jep al, erten bulbay kalışı mümkün. Jep al dep oturup açıkçılık menen şeytan korkutkan. Oşoň üçin bul adamlar jana hayra jegesi kelip atkanda "Auzu billahi mineşşeytanirracim" deş gerek. Peygamber aytdy go, musulman bir çeýge alem kapır 7 çeýgege jet deydi da. Mana şunday. Şeytanu ya'idukum el-faqra ve ya'murukum bil-fahşa. Jana uyat nersege, jaman işlerge buyruk beret deydi. Indiyalık alimlerden biri aytat deydi. Şeytan da daima korkutat deydi. Kantip de jaman nersege vada berip, eger de sen uşunday iş kıla turgan bolsoň, anda sana problemalar gelet. Eger de sen Kudayga tawakkel kılıp uşunday iş kıla turgan bolsoň, anda sana misal üçün kembagalçılık gelet, sana degen korduk gelet de uşuntu aytıp başlayt deydi da. Misal üçün köp adamlar emne kantet eken, eger antet turgan bolsa mınday bolup kalat eken. Dawatga çıga turgan bolsoň anday iş kalbay kalat eken. Bala çaka özü jöndö balany görбөйsүn. 2 jumada bir jö. 3 günge çıga turgan bolsoň ele baldarga kim tarbiye beret dep çıga turgan bolup kalat da misal üçün. Jatyp kelin türmödө beýmaral toluk 3 yıl misal üçün aga hiç kimin çıkpayt, günüge barıp turat. Andan keyin mınday bolup kalgandan keyin üýde kim garayt deydi. Üýüň içe kim garabat dele misal üçün. Je bir ilimge mani bere turgan bolsoň, je bir jakşylyk kılıp bir adamga jardam bere turgan bolsoň, özüň işiň, sen işiňge 3 yıl turgan işteke bolboy ele. Bugün koşunaga jardam ber, özüňge dagı pite turgan bolat misal üçün. Oşoň üçin jakşylyk iş kılaýyn degende ele bir nerse gelip, je adamdardyň ozy menen je özüňe gelip, oýuňa gelip atkan bolsa, bu şaytandan daro "Auzu billahi mineşşeytanirracim" deş gerek. Jakşylyk işe ilham gelip atsa, anda ne deş gerek eken? "Elhamdülillahi rabbil alamin" dep aytyş biziň moýnubuzdagy urmatly bir tugandar mildet bolup esepdeler eken.